Балам армиядан эле келген, анан ушу келип эле ушу мойка срокада элеп деп фильмди окуп таап. Токтогул мырза 1 жылдан бери чындык издеп какпаган эшиги, кайрылбаган жери калбаган. Туптуура 1 жыл мурун 16 январда баласы оор кылмышка шектүү катары кармалып, айып тагылган. Бирок шектүүнүн атасы баласын күнөөсүз экенин айтып, бул атайын уюштурулган иш деп эсептейт. Бул өзү менен иштешкен Запаров Бекжан аттуу бала менен чогуу иштеген да. Ушу жумушка алып кетип, жумуштан келатып алып келип ушун жүргөн экен. А бир күн 30 000 сом акча берген экен. Сен ошо районда жашайсың, сен үйүң жакын, ошо жерден алып алат, бир бала келип алып чыгып берип кой дейт экен. Макулдук алып калат акчаны. Эртең кайра чалат, акчаны алып кетпей калды, сен жумушка кеттик кайра, чык дейт, акчаны ала чык дейт, акчаны ала чыкканда бала турган ушу Гапар Бекжан. Чуркап барасы эле ортодон бирөөлөр басып калат да, оперлер экен да. Аны түшүнбөйм, эмне болду десе, сен азыр барганда көрөсүң дейт. Барганда сен ушундай кылгасың, нарко саткасың, тигүү дейт. Мойнуна албайт, мен андай кылган эмесмин дейт, баланы чакыр дейт, баланы чакырбай коюшат тигини. Аны өз алдынча болгон эме менен кордук көргөзүп баягы мойнуна алдырышат баланычы. Үйүң эл тинтүү калат квартирада. Эчтеке чыккан эмес, таза. Кандайдыр ушу өзлөрүнүн эмеси келдиби, өздөрү колго түшүп калып, бир бала кылып эле менин балам ушу акча менен кармап берип коюшту да. Наркотикалык зат саткан деген айып тагылган шектүүнүн ишин алгач эле Ош шаардык соту карап, жыйынтыгында аны 10 жылга эркинен ажыраткан. Бирок шектүүнүн жактоочусу чечим негизсиз кабыл алынган дейт. Анткени кылмыштын курамы жок болгон. Аз биз айтып аткан иште эч кандай кылмыштын составы жок болуп көрүнүп калганда, башкача айтканда наркотикти сатты деп көрсөтүлүп атат, бирок ал жерде наркотик анын колунан чыккан эмес. Бул биринчиси. Экинчиси, ошол сатуу жана сатып алуу келишимдери түзүлүп атканда ортосунда эч ким болгон эмес. Мыйзамда көрсөтүлгөн так жагдайлар бар. Эгерде сатуу жана сатып алуу келишими сатып алуу болуп атса, ошол жерде видео съемкалар, көрсөтмөлөр, күбөлөрдүн көрсөтмөлөрү болуш керек. Оперативный съемкалар болуш керек. Андай нерселер вообще болгон эмес. Башкача айтканда, бул жерде бир эле адамдын көрсөтмөсү менен мен ушундан алдым эле деген көрсөтмө менен гана соттолуп атат да. Алга чейин ал баланы андай кылмыш аракеттерин жүргүзгөндүгү боюнча бир да далилдик фактылар жок болуп көрсөтүлгөн. Учурда шектүүнүн жакындары шаардык соттун чечимине макул болбой, апелляция менен Ош облустук сотко кайрылган. Отурум 29 январга белгиленип, тараптарга билдирүү берилген. Бүгүнкү күндө биз жогорудагы өкүм мыйзамсыз жана негизсиз кабыл алынгандыгы боюнча далилдүү фактылар менен көрсөтүп, апелляциялык даттануу менен Ош областык сотуна кайрылганбыз. Ош областык сотуна 29 күнү экинчи отурум болот, соттук отурум болот. Ошол жерде да биз далилдеп беребиз. Биз азыр алдын ала биз да прогноз кылып атабыз. Ош областык соту дагы ушул эле первый инстанциянын өкүмүн күчүндө калтырат деп. Себеби наркотик дегенде эле баардыгы коркушат. Ал жерде ал адам жасадыбы, жасалбадыбы, подстава болдубу, болбодубу, ал боюнча эч ким кызыктырбайт, териштирбейт. Себеби соттор да бүгүнкү күндө коркот. Учурда айыпталуучунун жакындары облустук соттон акыйкат чечим күтөт. Эгерде оң тарапка чечилбей, мурунку чечим күчүндө кала турган болсо, жогорку сотко кайрылаарын айтышууда. Самара Парпиева, Алтымыш Жантемир уулу, ТМЖ жаңылыктары.